Салам жалпыга. Бизде бүгүн Honda Step RF3 үлгүсүндөгү автоунаа. Ушул автоунаанын щит приборун, башкача айтканда панель приборун распиновка кылып, Honda Step Spadanын щит приборун ушул степке орноштурабыз, установка кылабыз. Башкача айтканда распиновка кылып жайгаштырабыз. Буну менен биз айтмакчыбыз, кимдир бирөө кызыгат, кимдир бирөө кызыкпайт дегендей, бул Step RF3-нин щит прибору сүрөттө көргөндөй эле ушундай щит приборду биз алып, мындай болгон Honda Step Spadanын щит приборун ушул жака орноштурабыз. Булардын баарын жасап өз ордуна отургузуш үчүн, ал үчүн биз щит прибордун пластмассасын чечебиз жана шуруптарын бошотобуз. Бошотуп болгон соң бизде мындай болгон жашыл жана көк фишка чыгат. Ар биринде 22 контакттан провод келген. Ушул ар бир проводду изучат этип, кайсыл жерге сайылат, кайсыл жерге сайылбайт, баарын бир-бирден распиновка кылып чыгабыз. Жана баарын распиновка кылып болгон соң бизде мындай болгон күтүлбөгөн кооздук пайда болот. Өзү болбосо Honda Step RF3, а щит прибору болсо Honda Step Spadanын щит прибору болду. Бул жерде айта кетчү нерсе, албетте системасында бүт функциялары иштеди. Тахометр, спидометр жана башкалар. Бул маалымат баарын эле кызыктуу жана пайдалуу болду деп ойлойм. Албетте видеонун аягында айта кетчү нерсе, бул кооздук үчүн жасалынган нерсе болду.